Ала качуу бул салт эмес. Премьер-министр 27 жаштагы кыздын ала качуунун күнөөкөрлөрү катуу жаза алышаарын айтты. Бишкек шаарында күч колдонуп 27 жаштагы кызды ала качып, кийин кыздын жана ала качууга шектүүнүн биринин жансыз денеси мунадан табылган үрөй учурган окуя тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов билдирүү таратты. Никеге туруу максатында күч колдонуп ала качуу бул мыйзам чегинде катуу жаза берилүүчү кылмыш. Бул адамдын укугуна каршы келе турган иш жана ага эч кандай актоо жок. Мен ата катары, эркек катары жана башкысы адам катары Айзаданын кейиштүү окуясын терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул жалпыбыздын оор кайгыбыз болуп калды. Кыздын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Бул кылмышка күнөөкөрлөр адилеттүү жана катуу жаза алышат. Аялдардын укугун тебелеп тепсегендерге бардыгыбыз чогуу күрөшкөндө гана каршылык көрсөтө алабыз. Ала качуу бул салт эмес, бул мыйзам чегинде жоопко тартыла турган кылмыш. Биз муну бардык жарандарга жеткиришибиз керек деп жазылган билдирүүдө. Булак Кыргыз кабар. Бишкектен кыз ала качууга катыштыгы бар делген шектүүнүн бири кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, 5-апрель күнү эртең менен саат 7:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде 3 бала 27 жаштагы кызды кызыл түстөгү унаага салып кеткен. Бул учур ошол кездеги кафенин видео байкоосуна тартылып калган. 7-апрель милиция тарабынан изделип жаткан автоунаа Чүйдөгү Арашан жана Чокморов айылдарынын ортосунан табылган. Автоунаанын ичинен киши колдуу болгон кыздын жана 36 жаштагы кишинин бычакталган сөөгү табылган. Милициянын ыкчам тергөө тобу тарабынан кызды ала качууга катыштыгы бар деген адамдар изделип, жыйынтыгында 29 жаштагы РА аттуу жигит кармалган. Ал тергөө кызматына жеткирилип, жазы кодексинин 92-беренесинин негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Күч органдары учурда дагы 2 шектүүнүн жүргөн жерин аныктап, кармоо боюнча ыкчам издөө иш-аракеттери жүрүп жатканын билдирди. Белгилей кетсек, кыздын туугандары аны 5-апрелде эле издеп башташкан. 1-май райондук милицияга арыз жазып, бирок издөө иштери кечеңдеп жатканына нааразы болушкан. Булак Кыргыз кабар. Тамаша кылгам. Бишкекте өчпө сотту үйлөп өчүргөн жигит кармалды. Борбор каладагы өчпө сотту үйлөп өчүргөн жаш жигитти тартип сакчылары кармады. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жигиттин видеосу социалдык тармактарга жарыялангандан кийин эле милициянын кайгылуу кызматкерлери ыкчам издөө иштерин баштаган. Жыйынтыгында 2003-жылы туулган бала кармалып, Сверлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнө өткөрүлүп берилген. Учурда шектүү жара кылган кылыгын мойнуна алып, жасаган жоругун тамаша иретинде кылганын айтып, коомчулуктан кечирим сурады деп жазылат билдирүүдө. Учурда аталган факты боюнча тийиштүү иштер уланууда. Булак Спутник KG. Саясатчы Адахан Мадумаров ооруканадан чыкты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров президент жана өкмөттүн иш башкармалыгынын атайын ооруканасында дарыланып чыкты. Аталган партиянын өкүлү учурда саясатчынын абалы туруктуу экенин ырастады. Ал Мадумаров 10 күндөй дарыланганын айтып, бирок эмне болуп ооруганын ачыктаган жок. Акипресс агенттиги анын канындагы канттын деңгээли жогорулап кеткенин жазды. Мадумаров соңку президенттик шайлоодо 6% добуш алып, Марага экинчи келген. Саясатчы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айткан жана азыркы бийликти кескин сындап келет. Булак Азаттык. Мэрия Бишкекте мектептер 2 күнгө жабылып, андан соң кадимки режимде иштейт. Бишкекте мектептер 12-13 апрелде гана убактылуу жабылат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Элмира Иманалиева билдирди. Анын айтымында, мектептер толугу менен аралыктан окууга өтпөйт. Ордо каладагы Эпид кырдаалдан улам Бишкектин мектептери 12-13 апрелде гана жабык болот. 14 апрелден тарта кадимки тартипте окуу башталат. 2 күндө шаардык кеңешке шайлоо өткөн соң имараттардын ичи тазаланат, деди Иманалиева. Ал шайлоо участоктары жайгашкан бала бакчалар гана 8 апрелден 14 апрелге чейин жабылып жатканын кошумчалады. Андан кийин бөбөктөр бакчага бара баштайт. Эске салсак, буга чейин мэрия Борбор каладагы бала бакчалар кайрадан жабылып, мектептер аралыктан окууга өтө турганын билдирген. Булак Спутник KG.
Көз жарган 7-класстагы окуучунун наристесинин атасы делип кармалган бала 2 айга камакка алынды. Аксы районунун Кара Суу айыл аймагындагы көз жарган 7-класстагы окуучунун наристесинин атасы делип кармалган 17 жаштагы баланын баш коргоо чарасы каралды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын маалыматына таянсак, сот баланы 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алган. Булак Назар Ньюс Кейде.